Бул жерде 12 мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилип жатат. Биринчиден бул салык кодекс боюнча айта кетсек, эми салыктык режимди алмаштырганга биз укукту берип атабыз. Кабмин ушундай укукту алып атат. Мен өзүм каршы болуп атам ошого. Мисалы бирөө патент менен иштесе, эртең өкмөт айтышы мүмкүн, сен патент менен иштебейсиң, сен салыктык контракт менен иштейсиң. Же тескерисинче салыктык контракт менен иштеп аткан ишкерди жалпы режимге өткөрүүгө мажбур кылат. Дагы бизде атайын нормативдик правовых актах деген мыйзам бар. Ошого дагы өзгөрүүлөр киргизилип атат. Коомдук талкуулар болбойт. Мисалы, ошо эле токтом долбоору чыгарып атканда керек болсо Кабмин эч кимден сурабай, коомдук талкууга чыгарбай, бир керек болсо керектүү токтомду сразу чыгарып бекитсе болот. Бул өтө терс таасирин бериши мүмкүн, себеби ишкер өзү билбесе, бирок мыйзамды бузса, ал жоопкерчиликке тартылат. Дагы банкрот боюнча, мамлекеттик сатып алуулар боюнча жана башкалар атайын режимдер киргизилет. Ал өзү Кабмин аныктайт, өзү токтом менен бекитет. Ошол эле кезде бюджеттик кодекске өзгөрүүлөр бар. 20% бюджеттин 20% керек болсо алар өзүлөр колдонгонго аларга ушундай уруксат болот. Бирок алар анан келип комитеттен, бюджеттик комитеттен уруксатты алыш керек да. Ошол эле кезде реструктуризация боюнча, мисалы компаниялар Кабминге карыз болсо, алар жоопкерчиликтен сурабай эле, уруксат сурабай, өзүлөр керек болсо бирөөгө карызды жоет, бирөөгө карызды жойбойт, ушундай да норма кирип калды.